Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге мына ушундай 105-сериядагы 5 этаждуу домдон сатыла турган 2 бөлмөлүү квартира жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Видео съемка кылганы. Так дареги Юго-Восток, Мирсатова 2. Квартирабыз мына биринчи подъездде, мына биринчи мына квартира. Угловой деле эмес, мына ортодо. Ушул квартира. Биринчи этаж, 2 комната, сквозной, алдында огороду бар. Так дареги Мирсатова 2 деп издеп келе бересиздер. Бул жакта ошо детский площадкасы бар. Домдун алды негизинен жалпысынан кенен. Мына жакта парковочный месталар бар экен. Акниет чайкана, Акниет маркет, Бөкөнбаев мектеп баары жакын. Сон жер. Мирсатова 2, серия 105, ортоңку подъезд. Ортоңку подъезд эмес, эми бирок квартира ортодо, 2 бөлмө, сквозной, биринчи этаж. Достор, келүү жолун түшүндүргөнчө сатыла турган квартирага дагы келип калдым. Биринчи этажга чыксаңыздар, мына ушул квартира сатка чыккан кези. Биринчи этаж, бирок угловой эмес. Эшикти ачып кирип келе бересиздер. 2 бөлмө, сквозная планировка, техпаспорт бар, коммуникация бардыгы иштейт. 105-серияны сүйгөндөр өтө көп. Азыр киргениңиздерде бул жак конок бөлмө. Мына жакка шкаф жасалган. Ажаткана, мына жакка кирсеңиздер кухня, бул жак спальный, өзүнүн чоң балкону бар, билесиздер. И бул жак душ. Санузелдер отдельно болот да 105-терде. Эми жүрүңүздөр, мына конок бөлмөдөн баштай берели. Буюм тайымдар калат. Техпаспорт бар, сразу закон түрүндө өткөрүп берет. Документтери баары таза экен. Ипотека жолу менен дагы алсаңыздар болот, тугандар. Мына киргениңиздерде айнек терезелер пластик, решеткалар бар, безопасный болот. Мындай кухонный дейм да, мындай гарнитур шкафтар дагы бар экен. Мына бул жакка шкафтар жасалган экен. Эми телефондо бүтө турган иш эмес, өзүңүздөр дагы келип бир сыра көрүп кетесиздер. Мектеп, садик бардыгы жакын. Балдарыңыздар пешком эле барып келет. Айрыкча мектеби өтө жакын. Востокто билесиздер, салкын, тынч, жакшы райондордун бири. Эми аз кандай кылайлы, мына спальныйга кирели, жүрүңүздөр. Так, мына бисмилла деп туруп бияка кирип келе беребиз. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү деп койсом болот. Мына чоң паровой батарейкалар коюлган. Мындай бош орундуктары бул жакта деле каралган. Так, биринчи этаждын деле өзүнүн клиенттери бар. Ата-энесин алып бергендер бар. Же өйдө тарапка чыгыштан тажап биринчи этажды эле алайлычы дегендер бар. Азына биринчи этаждын балкондун лампочкасы жок окшойт менимче. Ошол себептен бир аз караңгы чыгып атат. Бул жакта эле ошо айнектери пластик, решеткалар менен баары сонун экен, досторум. Көрдүңүздөр, жакшы. Жок койчу. Так. Лайктан басып коюңуздар, дос, тааныш, тууган, урук, группа, бүт бар тарапка жибериңиздер. Эми кандай кылайлы? Азыр кухняларга өтөлү. Жеңелерибиздин офиси деп коем. Раковина, бул жагы ошо газ, холодильниктин местасына холодильник коюлган. Эми 105-терде ушундай кухнялары кенен, сонун болот. Баасына келе турган болсок, $67,000 бааланды. И бул айтылыш баасы, достор. Түшүрүп берет. Ээсинин номерин экранга жазып коем. Өзү менен сүйлөшөсүздөр, посредниги жок. Прямой хозяин. Так, мына көрдүңүздөр, $67,000 и кеми бар. Бул жөн айтылыш баасы. Ээсинин номерин жаздым, барыңыздарга ийгилик, аракетти кылыңыздар.